Эмдөө өзүңдү жана жакындарыңды COVID-19 илдетинен коргоонун эң ишенимдүү жолу. Коронавирустун тароо динамикасын эске алганда эрте эле кеч инфекция бардык кишиге жетет. Ал үчүн алдын ала организмди даярдап, иммундук коргонуу менен камсыздоо зарыл. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул темада кененирээк сөз кылабыз. Студияда кызматта Тутан Мелисов, ал эми биздин суроолорго санитардык эпидемиологиялык өзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Арсыкбекова жооп берет. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Мына жогоруда айткандай эле эмдөө учурда жүрүп жатат. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө жүрүп жатат. Ал эми Кыргызстанда ушул эмдөө 29 мартта башталганы белгилүү болгон. Алгач маегибизди ушул статистикалык маалымат менен баштасак. Саламатсыздарбы. Эми бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Кыргызстанга Кытайдын вакцинасы алынып келинди, Sinopharm келди. Буга чейин дагы биринчи партияга келген, анан экинчи партия мына 1 миллион 250 келди. Андан башка дагы Спутник дагы келип атат. Биринчи партия 20 000, анан 80 000 келген. Азыркы күндө эми статистиканы карай турган болсок, биринчи доза менен алып эмделгендердин саны 237 912 болду. Эки жолу алгандар ошол эле Sinopharm, ошол эле Спутник менен 95 598 эки жолу алгандарда. Бул эми вакцина өзү эки жолу жазалатпай дүйнө жүзү боюнча бардыгында эки жолудан жазалатканына байланыштуу Кыргызстанда дагы эки жолдон эмделип атат. Анан бир сутка ичинде бизде 16 365 адам эмделди азыркы күндө. Анын ичинен ушу Бишкек шаары менен Ош областында ушу 53 614 Бишкек шаарында болсо, Ош областында 54 981 болду. Анан калган башка региондордо кичине азырактан болуп атат. Чүй областында 27 000ге чыкты, Жалал Абадта 29 000, анан калган региондордо 8 000, 10 000 ушундайдан болуп атат да. Анан эгерде мындай контингентам деп коебуз, жанагындай алган кызматкерлер арасында, алган элдин арасында канча адамдар алды дегенде, бизде ушул эң көп алгандар өз каалоосу менен барып алгандар болуп атат да, другие деп коет. Ошолор 101 000 адамды түздү. Анан экинчиден ошол пожилые люди деп айтып атабыз, 37 715 кары картаңдар, 65тен өйдөкүлөр. Анан мугалимдер 32 619. Анан кийин биздин мед кызматкерлер 24 000 кишидей алды да. Андан башка дагы ошо жанагындай өнөкөт оорусу бар адамдар алып атышат. Биздин жана күч ооругандагы адамдар алды. Госслужащий деп коебуз, жанагы государственный мамлекеттик кызматта иштеген адамдар ушу 20 000ден ашык адам алып эмделди азыркы күндө. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр ушул июнь-июль айлары былтыркы жылдардай болду эле. Азыркы күндө аябагандай көп регистрация болуп атат. Күнүгө ушул 1 000ден ашык адам, бүгүнкү күндө 1287 адам, анын ичинен эле ушул Бишкек шаарында абдан көп регистрация болуп атат да, катталуу болуп атат. Буга чейин кечеги күндөрдө 720-800 ушундай тегерегинде болсо, бүгүн 917 болду Бишкек шаары боюнча. Анан кийин экинчи ушул Чүй областында болуп атат да, 96 случай болуп. Анан эми ушул былтыркы март айында башталган оору мына бүгүнкү күнгө чейин ооруган адамдардын санын алып карай турган болсок, 150 000ден ашты да. Анан мындай сравнивать этип мындай салыштыра келсек, 150 000 общий былтыркы жылдан бери ушул ооругандардын саны ушуга жетсе, бүгүнкү күндө ушул вакцина алгандардын саны бир эле дозаны алгандар 237 000 болду. Эки жолу эмделгендердики 95 000 болуп атса, бир жолу эмделгендердики 237 000 болуп атат. Анан ошол 150 000ден ичинен эми лабораториялык жол менен аныкталгандардыкы 101 000, жөнөкөй лабораториялык жол менен эмес, баягы өз алдынча өпкөнүн сезгениши менен барып катталып, ошону менен лечение алып дарылангандардын адамдардын саны 49 200га жетти. Азыркы күндө жанагындай больницаларда лечение алып аткандардын саны 4704, үйдө дарыланып атышат, жана амбулаторлук дарылоо деп коебуз, андай менен 15 753 адам эмгектен лечение алып атышат да. Анан эң оор жанагы азыркы күндө ушул крайне тяжелый деп коет бойлук, жана реанимацияда жаткандардын саны 195 адам. Андан кичине жеңилирээктери 1430 адам, анан средний тяжелый мындай орточо оорудагылар 3033 адам, анан мындай состояниясы жакшы дегендер 46 адам болуп эсептелип атат. Анан эми азыркы күндө
алар дагы леченияларын, дарыларын өздөрүнүн дарылоо мекемелеринде алып атышат. Бирок ушул бизди өкүндүрүп аткан нерсе негизи бул жанагындай өлүмгө учраганга алып келип атпайбы? Бүгүнкү күндө ушул 11 адам катталды, өлүмгө учрагандар. Анын ичинен эле ошол эле дагы деле Бишкек шаарында абдан көп болду, 6 случай болду, Ысык көлдө 2, анан калганы Ош, Чүй, Талас областтарында бир-бирден случай болуп, азыркы күндө ушундай нерселер көп болуп атат да. Анан эми азыркы күндө бизде ушул вакцинация башталгандан бери мен айтайын дегеним, ушу азыркы учурдан пайдаланып негизи айта кетчү нерсе болуп атат. Бул абдан бизди өкүндүрүп аткан нерсе, биздин ушу аксакалдар, биздин ушу чоң эле адамдар ушул вакцинага аябагандай каршы болуп, кечээ дагы ушу мен WhatsApp'тан алдым да, көбүнчө түшүнбөй жатышат да, бул эмне болгон вакцина, эмнеден коргойт дегенди. Жок дегенде булар мынтип айтып атышат, гарантия жок турбайбы, силер гарантия бербейт экенсиңер. Эч кимге азыр гарантия бербейт. Анткени бул инфекция дагы, вакцина дагы жаңы болуп аткандыгына байланыштуу. Жок дегенде вакцинанын бир кандайдыр бир организмде бир ошол инфекцияга каршы бир антитела пайда болгон күндө дагы жок дегенде бул жанагы эле эң оор түрүнөн сактайт да, эң оор түрүнөн. Ооруса дагы жеңилирээк түрү менен же болбосо орточо оорураак түрү менен өтүп кетишет, бирок эң тяжелый формасынан сактап атат да бул оору. Анан мына азыркы күндө 200дөй адам уже ошол реанимацияда жатат деп атпайлыкпы. Эгерде ошол эле жанагындай аксакал кишилер ушундай WhatsApp'тардан таратып өздөрүнүн эми ойлорун биргизип атышат, эми ал адамдар ооруган күндө дагы ошол эле медкызматкерлерге келип кайрылышат да. Анан эмне себептен ушу биздин медкызматкерлерди угушпай ушундай көптөгөн жаман андай туура эмес маалыматтарды жөнөтүп атышат дейм да. Бирок бул эми бүткүл дүйнө жүзүндө болуп аткандан кийин муну дагы туура кабыл алыш керек го деп ойлойм. Эң жакшы, мен ушул учурда дагы тил көрүүчүлөргө кайрылып кетким келип жатат. Ардактуу тил көрүүчүлөр, эгерде ушул эмдөө тууралуу сиздерде дарыгерге болгон суроолоруңуздар болсо, анда бизге түз байланышка, экранда көргөзүлгөн байланышка номерге чыксаңыздар болот. Азыр болсо дал ушул номерлерди терип келген биздин тил көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Алыстап кетти, биз сизди кайрадан күтөбүз, байланышка чыксаңыз болот. Ушул жогоруда сиз айтып өткөн ушул 65 жаштан өткөн адамдарга болгон билдирүүңүздү кайрылууңузду айтып кеттиңиз. Эми ушул эмдөө боюнча Европа чет өлкөлөрдү карап көрсөк, алар учурда жаш балдарды дагы эмдөөгө киришти, айтсак өспүрүм балдарды. Бизде бул жаатта кандай болуп жатат? Бизде бул жаатта азырынча андай чечим кабыл алына элек. Башка өлкөлөрдө угуп атам, ошо Америкада негизи башташыптыр деп. Эмне себептен биз балдарга негизи башында эле бул вакцинаны балдарга эмделген жок. Анткени балдарга ушул эле мамлекеттер, вакцина чыгарган мамлекеттер балдарга испытание кылышкан жок, жасашкан эмес дагы. Анан бул биринчиден, экинчиден болсо ошол балдар арасында бул оору жолукса дагы мындай жеңил түрү менен өтүп кетип атканда, бессимптомный деп атпайлык. Ошондуктан бул вакцина балдарга каралган эмес. Анан азыркы күндө болсо башка мамлекеттер каралып атат, бирок биздин мамлекет андайга жете элекпиз. Анткени деген азыр чоңдорду эмдеп бүтө албай жатабыз. Чоңдорду ишендире албай жатабыз, анан кайдан балдарга сайылат дейм да. Ошондуктан азырынча бул суроо чечиле элек, балдарга жасаш керек деген. Түшүнүктүү. Эми сиз ошол жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө айтып кеткендей, ушул кээ бир адамдар ишенбей жатат, ар кандай маалыматтар болуп жатат деп атпайсызбы? Анан чынында азыр баягы ушул вакцинанын алгачкы дозасын, биринчи дозасын алгандары баягы дене табым көтөрүлүп, шалдырап, алсыздоо болуп жатат деп атпайбы? Ушул учурдан суроо бергим келип турат. Ушул эмдөөдөн өткөндөн кийин анын терс көрсөткүчтөрү, терс кыйыр көрсөткүчтөрү болобу? Ал мындай да, негизи эле мындай кичинекей балдары барлар улуттук календарь негизинде балдарына сайып жүргөн болсо билишет бул жөнүндөчү. Анткени деген балдарда сөзсүз түрдө ответный реакция болот, ыйлашат, жанагы сайган жери шишийт кээ бирөөлөрдүкү. Буну негизи ответный реакция деп коет да, мындай организмдин жооп берген түрү да ушул ооруга каршы, ушул вакцинага каршы. Анан азыркы күндө деле андайлар болуп атат. Баягы башында 29 мартта башталганда да элдин көбү ошо кандай болот экен, алгандарды көрөлүк, медиктер өздөрү алат экенби, сен алдыңбы, өзүң алдыңбы дегендер көп эле болгон.
Анан андайлар болуп элетат, кичине ооруйт экен, местасы ошол эле сайган жердин ооруганы бар. Кээ бирөөсүнүн дене табы көтөрүлгөндөрү бар, кээ бирөөсүнүкү болсо шишип кеткендери бар. Азыр деле ошондой болуп аткандар бар, бирок кандай пайда болсо ошондой алар жок болуп кетип атат да. Ошондуктан азыркы күндө мындай адамдар коркпой деле ала берсе болот да бул вакцинанычы. Анткени азыркы биздин жасап аткан Sinopharm деген Кытайдын вакцинасынын ошонун технологиясы биздин Кыргызстанда ушул технология менен жасалган. Биздин Кыргызстанда ИПВ деп коет, инактивированная вакцина против полиомиелита дейт да. Шал оорусуна каршы ошондой тур менен жасалган вакцина балдарга жүргүзүлүп келатат. Канча жылдан бери ошондой технология менен келатат. Бул эми убитый вирус деп атпайлык. Бул убитый вирус ошол эле вакцинада содержится, бирок ана эми да оору чакырбайт, наоборот, ошол организмдеги жанагы защитный сила организма деп коебуз, ошол наоборот ошол инфекцияга каршы туруштук бере ала тургандай иммунитет пайда болот да. Ал оору келген күндө дагы организм ал ооруга каршы өзүнүн иммунитетин пайда кылып, анан жеңил тур менен өтүп кетет. Же болбосо жанагындай албай калгандар болсо, анда тяжело мындай оор тур менен өтүп аткандар ошондон болот да. Анан азыркы күндө кичине башталып жакшынакай эле келаткан, бирок жана орто жолдо ушундай болуп кетпеди. Анан эми көбүнчөсүн түшүнүп эле калды биздин Кыргызстандачы. Көп эле түшүнүп калды, ооруп айыккандар түшүнүп калды кандай экенин билгенден кийин. Өзү негизи бул вакцина деген эң мындай ушундай бир оорулар чыкса, ошолордун ушундай дагы жакшы да, ушу биздин азыркы өнүккөн мамлекеттер ушул вакцинаны ойлоп таап чыккандар да жакшы болду да. Эгерде ойлоп таап чыкпаса, бунун мындай биз мындай жойгонго кандай тур менен келе алмакпыз, ким билет да мунучу. Азыр бизде кечиресиз, телефон чалуу бар экен, көрөрманыбыздын суроосун уксак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мындай суроом бар эле вакцина боюнча. Мен ушу вакцинанын деген Спутник В-ны экөөнү тең алдым да. Кудай соо, эчтеке болгон жокмун. Жакшынакай эле жүрөм, жибим ооруп, эчтеке болгон жокмун. Эчтеке да сезген да жокмун да. Анан ушу менин вакцинам канча убакытка чейин действие берет. Анан мен эртең айтып кетип элем. Былтыр ушул маалда ушундай ковид күчөп жатканда ушу үйдө отуруп Кудайдан тилеп сурандык эле ушу акылдуу адамдар, биздин окумуштуулар бир дары ойлонуп чыкса экен, ушу бир жардам берсе экен деп. Анан мен ошону ойлонуп чыгарып, биз жөнүндө кан көрүп чыгарып атса, ошону эгер барып жакшынакай алгандан катышат да, каякта фейктерге ишенет да, медиктерге ушу биздин ученыйларга ишенгилери келбейт. Сизге чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду, ардактуу көрөрман. Мынакей сиз суроону рахмат, чоң рахмат. Жакшы суроону көтөрдүңүз, жакшы поддержкада берип атасыз, өзүңүз да алыптырсыз. Биз деле медиктер баарыбыз тең алдык бул боюнча. Анан бул эженик айтып атпайбы, мен ошол алдым, 2 жолу алдым деп, эчтеке болгон жокмун деп, андайлар да бар. Эми ар кимдин организмине ар кандай таасир берет экен да бугачы. Анан жана иммунитет кандай болду экен, же болбосо канчага кармалат деп атат да. Эми азыркы күндө бул Кытайдын вакцинасын айтып атышат. Эми бир мындай биз маалыматтарга таянып атабыз да азыр, анткени бул до конца мындай эч ким изилдеп бүтө элек да, жакында эле пайда болду, жакында эле алып башташты өлкөнүн баардыгы. Кытайдыкын 2 жылга чейин бар болуп турат экен деп айтып атышат, бирок аны эми точносын биле албайбыз да. Спутниктики болсо 6 айга чейин деп атышат да, 6 айдан 1 жылга чейин деп айтылып атат. Анан мунун дагы точносын эч ким айта албайт. Анан жанагы иммунитет барбы деп өткөндө да ушундай неме кылышты да, биз текшерилип көрсөк кандай болот депчи. Бул эми текшерилип көргөндө бул табихи оору менен жанагы ооруп айыгышкандардыкы чыгып атат. Алардыкы жанагы иммуноглобулин МИЖ деп коет, кандан чыгат да. Кандан чыкканда ошол коэффициент показатели деп коебуз, ошонуку деген 10дон өйдө 7, 5, 7 ушинтип ар кимдики ар кандай болуп атат. Бирөөнүкү өйдө болуп эле бир убакта ылдый түшүп кетип атат. Анан бул вакцинаны алгандан кийинки иммунитетти текшергенди бизде андай условия жок. Эч бир жерде азыр лаборатория муну аныктай албайт. Буну деген клеточный уровень деп коет да, ошол уровеньдеги антителаны
текшергенге азыр эч бир мамлекетте да андай шарт жок да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк да жок. Ошондуктан мен алдым, мынакей буюрса ошол эми жок дегенде оорутсам дагы эң оор түрүнөн сактайт экен деген сыяктуудай кылып эле ушундай адамдар өздөрүн кандайдыр бир ошого дагы мындай дайындаш керек да. Өзү адамдын өзүнөн дагы көп нерсе зависит этет да. Көп нерсенин баардык адамдардын өздөрүнөн. Кээ бирлер, например, жанагындай паника калтырып аткандар бар. Мен кичине эле ооруп калсам эле, мен да ооруп калыптырмын деп эле шашып ушуп барып эле антибиотикти алып эле баягы эле иммунитетин кайра түшүрүп, ушундай кылып аткандар да бар. Анан негизи эле бул ооруну көбүнчө биздин ушу докторлордун айтымдарында, ушул мындай дарылаган лечебниктердин айтымдарында антибиотикти сразу сайышпайт, сразу алганга шашпаш керек да. Бул вирусный болуп аткандан кийин биринчи жанагындай противовирусный препараттарды алып ичип, жанагындай парацетамолдорду ичип, анан кийин өтө болбой баратса, организмин өзү чувствовать этип жөтөл пайда болуп баратса, анан ошондо гана антибиотикти ичсе болот да. Анан жөнөкөй эле антибиотикти үйдөн ичип алып, эч кайда көрүнбөй эле анан иммунитетти ылдый түшүрүүнүн да кереги жок. Бул кандай өзү бул ушундай аябагандай кандайдыр бир ушундай хитрый оор экен. Мындай аябагандай монтип сактанып жүргөнгүндө деле жукпайт вроде бы, бирок иммунитет организмде ылдый түшүп кеткенде сразу ошол адамга жугат экен да. Ошондуктан да ошол дайыма иммунитетке байланыштуу болуп калат экен. Ошондуктан иммунитетти да көтөрүп жүрүш керек да, паника калтырбаш керек. Түшүнүктүү. Азыр болсо кийинки биздин телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен ушу неме вакцина алайын десем, врачтар мага мүмкүн эмес деп атат. Синдром болезни Паркинсонмун да. Ошого ала албай жатам. Бирок алгым келип атат, коркуп жатам. Мен 68-темин. Ошону кандай совет бере аласыздар сурайын дедим эле. Чоң рахмат сизге. Эми бул эженикин өзү ала турган адамдар негизи өздөрүнүн участкадагы докторлоруна кайрылышпайт, баягы жанагы убактылуу эмдөө кабинеттерге, пункттарга барып атышат. Анан ал жердегилер мындай шашып өздөрү дагы тигин жасаш керек, муну жасаш керек болуп, мүмкүн эженикин до конца жакшы укпай жатышса керек. Ал үчүн деген бул эже өзүнүн участкасындагы врачка барып, ошо жерге кайрылыш керек да. Ушундай меники бар деп, анан ошол өзү негизи бул вакцина өнөкөт оорулу бар адамдарга жасаш керек да. Бирок ошол моментте анткени булардыкын өнөкөт оорусу бар, эмне себептен айтып атканым, анткени бул инфекция ушул өнөкөт оорусу бар адамдарга аябагандай катуу таасирин тийгизет экен да. Ошол эле ооруларын козгойт экен. Анан ошондуктан бул ооруну биз ошо жана экинчи этап менен жазалганда ушул өнөкөт оорусу бар адамдар аны 60-тан өйдөкү деп аткан ошол болгондо, анан ошол негизи өнөкөт оорусу бар адамдарды биринчи очередте биринчиден ошолор алыш керек. Анан алар деген ошо алардын астында ошондой симптомдору, эгерде, например, дене табы көтөрүлүп аткан болсо алганга болбойт. Давлениясы ошол убакта көтөрүлүп кетсе, өзүнүн жанагындай күнүмдүк давлениясын көтөрүлүп кеткен болсо, ага да болбойт. Сахары көтөрүлүп кеткен болсо, ага да болбойт. Мындай өздөрүнүкүн ошол жакшынакай мындай деңгээлге жеткирип туруп, анан кийин ошол моменттерди алыш керек да. Ошондойлор көп эле болуп атат. Давлениясы көтөрүлүп келгендер болуп калат. Аны дагы жасаганга болбойт. Анткени кээ бирлер аябай мындай переживать этип, мындай кээ бир учурда ошондой болот го. Волнение болуп, дагы ошондой убактарда көтөрүлүп кеткендердики болуп атат. Алардын кое туруп, кичине түшүртүрүп, анан кийин жасап атышат да. Ошондой эле бул эженкин да өзү участковыйга кайрылып көрүш керек. Түшүнүктүү. Азыр болсо кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо бере берсеңиз болот. Мен тайтам грипп менен ооруп да, ошондо вакцина алса болобу же болбойбу? Эмне оору менен? Вирус менен дедиңизби? Жок, вирус эмес, грипп. Гриппи? Грипп менен ооруса, кандай айыкса, ошондой барып ала берсе боло берет. Демек айыккандан кийин. Айыккандан кийин. Негизи. Айыккандан кийин барып алса болот. Рахмат сизге, ардактуу телекөрүүчү. Эми албетте
буюрса жакшы болуп кетсин деген тилегибизди айталы. Эми кийинки сиздерде да суроо болсо түз байланышка чыксаңыз болот. Ардактуу телекөрүүчү, бизде учурда Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө эмдөө кампаниясы кызуу жүрүп жатат. Мындан улам сизде кандайдыр бир суроолор болсо, экранда көргөзүлгөн суроолорго биздин мына ушул санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова жооп берүүдө. Айтсаңыз, мына ушул эмдөөнүн алдында эмнени эске алыш керек? Ушул мына мен эмделгени баратам, вакцина алайын деген чечтим деп чечкен жаран. Азыр эле айтып өтпөдүмбү, ошондой сыяктуу эле ар бир адам ден соолугу чың болуп баш керек да. Ооруган түрдө барганга болбойт. Эгерде ооруп аткан убакта барып алып алган болчу болсо, анда сөзсүз түрдө давлениясы көтөрүлүп кетет, сөзсүз түрдө дене табы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Анан кийин анын баардыгы эле жүрүп эле кайра эле вакцина күнөөлүү болуп калат да. Вакцинага мынакей ооруну чакырат экен, мен ушундай болуп ооруп калдым деши мүмкүн. Ошондуктан биринчи эле бараткан адам ден соолугу чың болуп баш керек. Анан экинчиден, азыр оору көбөйүп атат. Оору көбөйүп атканына байланыштуу ар бир адам өзүнүн дагы ошо контакт болгон жокпу, жакындарынан бирөө жарым ооруган жокпу, ошону да эске алыш керек да. Жакындарынан эгерде бирөө жарым ооруп, аны менен контакт боло турган болчу болсо, жок дегенде 14 күндөн кийин барыш керек да, вакцинаны алганга дагы. Анан жанагындай эле өзүнүн иммунитетин жакшылап карап, ден соолугу чың болуп, анан күчтүү азыркы убакта айтылып аткандай эле жакшынакай тамактарды жеп, витаминдерди жеп, ушинтип ар ким өзүнүн организмин карап туруш керек. Жакшы, эми ушул вирус менен ооруп айыккандан кийин ушул эмделиши зарылбы? Анткени баягы оорудан кийин адамда иммунитет пайда болот деген сыяктуу сөздөр айтылып атпайбы? Ооба, ал эми ар кимдики дагы деле бул жерде ар кандай болуп атат да. Бирөөнүкү ооруп айыккандан кийин иммунитети жакшы болуп чыгып атат, бирөөнүкү ылдыйраак эле болуп чыгып атат. Негизи жана бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бизге берген сунушунун негизинде, эгерде аябагандай мындай катуу ооруп айыккан болчу болсо, анда 6 ай жок дегенде күтүш керек болот да. А эгерде мындай жеңил түрү менен ооруп, бирок организмде жана иммуноглобулин жиси бар болуп, анан да өзүн жакшы сезип, уже мындай жакшынакай мен уже полный айыктым дей турган болсо, ала берсе боло берет, андан эч кандай зыяны жок. Вакцинанын эч бир зыяны жок, наоборот, кайта ошол организмде иммунитеттин пайда болушуна өбөлгө түшөт да, көбүрөөк наоборот иммунитет организмде пайда болот ошолорго каршы. Эң жакшы, эми өзүңүз көргөндөй эле мына ушул дүйнөдө чынында учурда ооруну жуктургандар аябагандай көп болуп жатат. Азыр мен кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, андан кийин суроомду атсам. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз, сурооңуз болсо бере бериңиз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен бул астмага да алса болобу, болбойбу, кандай кылса болот ушуну? Астма. Рахмат. Астмага карата өзүн эме деп коет да. Период обострения деп коет. Эгерде ошол убакта аябагандай жөтөлүңүз күч алып, мындай дарыларды алып аткан болсоңуз, албай отурсаңыз болот. Анан период ремиссия деп коет, ооруп айыгып, анан мындай жакшынакай убакыт болуп турган убакыт болсо, анда ала берсеңиз болот ал вакцинаны. Бизде жогоруда мына ушул телекөрүүчүлөр дагы ушул оорусу барлар тууралуу суроосун берип атпайбы? Мындан улам менде да суроо жаралып жатат. Аллергиясы бар адамдар вакцинаны алса болобу? Кандай жол менен алса болот? Аларга терс таасир тийгизип калбайбы? Мындай да, өзү эми аллергия деген түрдүү болот да. Аллергия на растения деп коет, например, чөптөргө болот, аллергия на лекарства деп коет, аллергия на тамак аш. Анан дагы деле ошондой, ар бирине индивидуальный подход керек да, ар бирин өзүнчө караш керек. Мен, например, өзүм, мисалы үчүн өзүмдү ала турган болсом, аллергия меники растенияга да, могу жанагы гүлдөп аткан кезде, ошо май айында ошондой убактарда. Мен ошон үчүн башында ала албай жүрдүм. Гүлдөп аткан убакта, анан жанагы брызгать эткен противоаллергический препараттарды колдонуп аттым. Ошол убактарда алган жокмун. Анан бирок ошол эле препараттарды алып аткан убакта дагы баягы чүчкүрүп бышкырган убактысы өткөндөн кийин болсо деле алса деле болот да. Мен ошентип эле алдым өзүмдүкүн. Кээ бирөөлөрдүкү на пищи, на тамак ашка да, алар дагы ошондой карап көрсө болот врачтын көзөмөлү менен. Анан кээ бирөөлөрдүкү
жанагындай бир антибиотиктерге болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөрдүкү жанагындай анафилактический шок деп коет кээ бир дарыларга, аларга индивидуальный подход керек. Өзү негизи аларга да аябагандай мындай жакшылап мындай караш керек да, көзөмөлдөп туруп. Анткени алардыкы өздөрүндө эле организмде мындай аллергический реакция бар болуп тургандан кийин любой бир нерсеге аллергия болуп кетиши ыктымал. Ошондуктан аларды жакшылап караш керек да, бул лекарственный препараттарга. А жанагындай пыль мындай ар түрдүү өсүмдүктөргө боло турган болсо, менчилеп эле жанагындай препараттарды принимать этип туруп, анан жакшынакай убакыт келген убакта алып койсо болот. Түшүнүктүү. Азыр болсо кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, кабыл алып көрсөк. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз. Саламатсыз. Саламатсыздар. Мен сурайын дедим эле. Баятан бери эле иммунитет жөнүндө сөз болуп атат. Иммунитет төмөндөп кетет, жогорулап кетет, жогоруласа жакшы болот деп. Мен иммунитетимди кантип текшерем, кандай экенин кантип билем мен? Башка сурооңуз жок, Рахмат. Рахмат чоң сурооңузга. Эми бул иммунитет деген ар түрдүү болот да. Иммунитет, например, азыркы биз айтып аткан нерсе, иммунитет бул ооруга каршы иммунитет жөнүндө айтып атабыз да. Бул ооруга каршы деп. Андан башка да иммунитет бул общий мындай организмдин иммунитети бардык нерсеге да, например, эгерде жанагындай аллергический реакция деп атабыз, ошол деле иммунитеттин кесепетинен да, организмдин өзүнүн общий иммунитети түшүп кеткен болсо, опять дагы эле ошондой аллергия болушу мүмкүн. Анан жанагындай ооруларга иммунитет организм дагы түшүп кетсе, дагы деле ошондой болушу мүмкүн. Эми буларга деген толтура азыр деген түрлүү витаминдер сатылып атат аптекаларда. Анан күчтүү тамак ичиш керек жок дегендечи. Анан өзү ошол иммунитет түшүп кеткенде эле любой оору мындай организмге жакын болуп калат экен да. Анан кийин эле организм туруштук бере албай, ал ооруга кабыл алып алат экен. Ошондуктан ошо негизи витаминди көп ичип туруш керек. Мына азыр аскорбинка, азыр бирок эми Кудайга каршы мындай жашылча жемиштер көп эле болуп калды. Ошолорду ичсе болот. Аптекаларда витаминдердин түрү бар, ошолорду алып ичсе болот. Негизи эле ушундай эле жолдор менен гана көтөргөнгө болот иммунитетти, башка жолу жок. Түшүнүктүү. Азыр биз болсо телекөрүүчүлөрдүн соңку суроолорун кабыл алалы. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, угуп жатабыз. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Саламатсызбы? Азыр лейдик айтып өттү, аллергиясы бар адамдар эмдөөнү кандай алат деп. Менде постоянно аллергический кашель бар. Жөтөлүп турам. 1-2 күндө дексаметазол алып, капельница салганыма. Ушуну кандай кылсам болот? Рахмат. Рахмат чоң. Эгерде сиз дексаметазон алып атсаңыз, ал дексаметазонду эми круглый год албайсыз да. Ал деле гормональный препарат, аны деген сизден ошол дарылаган докторуңуз бар болсо керек. Ошол доктурга кайрылсаңыз, анан бир убакыт болот, бир 2-3 күн жок дегенде эле ошол дексаметазонду албай каласыз, жакшынакай болуп калат организмиңиз өзү жеңилдеп калган учуру. Ошол убактарда барып алсаңыз деле болот доктор менен кеңешип туруп. Анан мындай лечение алып аткан убакта, анан жөтөл бар болуп турган убакта албай эле койгонуңуз оң. Түшүнүктүү. Эми сизге соңку суроолордун бергим келип турат. Ошол дарыгер катары айтсаңыз, мына ушул учурда былтыркы мына кара июль келип калды. Анан эми ооруну жуктургандар көбөйүп атат. Аларда күнүнө каза болгондордун саны 10-11ге чейин жеткен учурлар болуп атат. Мындан аркы абал кандай болот деп ойлойсуз? Муну жеңиш үчүн биздин телекөрүүчүлөргө, жалпы элге кандай кайрылат элеңиз? Негизи бул ооруну биз вакцинаны алып, ушу элдерибиздин арасында бир 80% жана коллективный иммунитет деп атабыз. Ошону түзмөйүнчө биз бул ооруну жеңе албайбыз. Канчалык антисептик колдонуп, канчалык жанагындай немелерди колдонгон күндө дагы бул оору ар бир адамга баары касаться этет экен да. Ошондуктан жок дегенде ушул бир мына организмде бир эле адам алды дейлик, анан кийин экинчи адам алат, үчүнчү адам алат. Ошондо ушулардын арасында коллективный иммунитет деп коет. Ошол ооруга каршы жанагы иммунитет пайда болот дагы. Анан ал оору жуккан күндө дагы жок дегенде жанагындай күчүн жоготот.
жана мутация деп атпайлы, улам мутация болуп ар түрдүү болуп чыгат го булчу. Ал эмненики? Ошол адамда организм жок болгондуктан ал улам баш көтөрүп башкача болуп пайда болуп атат да. Ошондуктан ошол негизи бул эми бардык бүткүл дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо уюмунун максаты болуп атпайбы? Ошол адамдардын арасында баягы илгерки чума да, жана натуральный оспа деп коет жоксу, ошол убактагыдай азыркы убактын кандайдыр бир чумасы дейбизби, ушундай болуп атат да. Бул анткени бүткүл дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Ошондуктан ошол эле вакцинаны бердиби бизге? Жана эң биринчи эже айтпадыбы, бизге бул вакцина бесплатно келип атат деп. Негизи эле бесплатно болгону менен бул республикалык эсептин негизинде сатылынып келинип атат. Кандайдыр бир 10% гана гуманитардык жардам катары келип атканы болбосо, калган мамлекет өзү сатып алып атпайбы? Ошо мамлекет өзүбүздүн элге карап ошону сатып алып келип элдерге алгыла деп ушундай бир мындай акысыз берип атса дагы ошону албай көрүнгөндү сүйлөп атабыз да. Жок, ал болбойт экен, жок мындай экен деп. Ошондуктан азыр учурдан пайдаланып ошол эле жок дегенде болсо дагы бир аз болсо дагы ушу иммунитет адамдарыбызда пайда болуш үчүн биз ошол вакцинаны алыш керекпиз биринчи эле очередь. Анан экинчиден жанагы эле колду жуу, антисептик колдон, көп жерге барба, ушул эле да. Эми азыркы күндө мына көбөйүп атат, күндөн күнгө деп атабыз. Былтыркы жылдын июль айы Кудай буюрса ушул элдердин саны, элдердин аң сезими вакцинага карата жакшы болуп, мындай жакшы ойлор пайда боло турган болсо, анан адамдар алса, буюрса бул ооруну жеңебиз. Эми ар бир нерсенин аягы болот да. Анан элдер айткандай бул күндөрдүн дагы жакшы күндөр келе турган күн келеттир буюрса. Ошондой рахмат, буюрса кадимки жашоого кайтып келебиз. Буюрса ошондой жакшы жашоого кайтып, өзүбүздүн мурунку кадимки жашоого келиш үчүн ошо прививканы алыш керекпиз. Азыр биздин акыркы телегөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алып, анан программаны жыйынтыктасак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Саламатсызбы? Менден өзүм Акмол Батырөз инсульт алгам, геморрагический инсульт. 2018 жылы, анан биринчи инфаркт алгам 2013 жылы. Анан вакцина алсам болобу? Болот, эмнеге болбойт экен? 2000 канчанчы жылы алган ооруган экенсиз, андан бери. 2010 жылы жүрөгүмө инфаркт алгам, 2018 жылы инсульт алгам, геморрагический. Түшүнүктүү, рахмат. Парализга кеткем да. Рахмат. Анан кийин жазында бизинде лечение алам. 2 март. Анан мен неме деген лечение алам да, жанагы эң изил боюнча лечение алам да. Милдранат алам, анан кийин эми жанагы ошо мидакам, правиттен уколдорду алам да. Неврологический уколдорду алат экенсиз. Рахмат. Неврологический уколдорду алат экенсиз. Дагы деле ошол өзүңүздүн жана участкадагы доктурга кайрылсаңыз болот, бирок негизи болот сизге алганга. Түшүнүктүү. Эми сизге рахматыбызды айталы. Ушундай убактыңызды бөлүп келип маек көрүп бергениңиз үчүн рахмат. Дем соолукта болуңуз. Рахмат, сиздерге да ишиңиздер келек. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз жогоруда санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова менен өлкөдөгү эпидемиологиялык эмдөө кампаниясы тууралуу сөз кылдык. Айтсак, эл арасында вакцина уколунда вирус бар деген карама-каршы пикирлер айтылып келет. Анда көбөйүп өөрчүп кете турган вирустук бөлүкчөлөр жок. Вакцинанын түрүнө карап, анда же инактив вирус, же анын генетикалык кодунун фрагменти, же болбосо белокту жасалма жол менен жаратуу болот. Андыктан адистер айткан ар бир эрежени туура сактап, ооруну алдын алууда ар бирибиз көмөктөшүүгө аракет кылалы. Бул ооруну бирге гана эмдөө жолу менен жеңе аларбыз, каларсыз. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы, биз менен бирге болуңуз.